Эгер сиз интернеттеги издөө сервистерине почта деп жазсаңыз, кат, сүрөт, видео алмашуу үчүн электрондук каражаттардын тизмеси жайнап чыгат. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, WeChat сыяктуу социалдык тармактарда да кат кабар алуу функциялары, дүйнөдө болуп жаткан маалыматтар көз алдыңызга жайылат. Бирок компьютер, планшет, уюлдук телефон, дегеле интернет желелери жок кезде адамдар кантип кат кабар алышчу? Тарыхка көз чаптыралы. 19 кылымга чейин кат алмашып, кабар жеткирүү үчүн чабандестер кызмат кылган. Ал эми буюм тайымдарды эл базарлардан, кербен соодагерлер токтогон аймактардан алышчу. Ошентип мындан 145 жыл мурда Кыргызстанда биринчи жолу почта бекети Бишкек шаарында ачылган. Ал кездерде негизги транспорт жолдорунун боюнда жайгашкан жана алыскы аймактарды борбордук шаарлар менен байланыштырган почта бекеттери маанилүү роль ойногон. Совет бийлигинин жылдарында республиканын аймагында почта инфратүзүмү активдүү өнүгүп келген. Бөлүмдөрдүн кеңири ачылышы калкка почта кызматтарынын жеткиликтүү болушун бир гана жакшыртты. Эң негизгиси почтальондор өз милдеттерин каармандык менен аткарышкан. Алыскы тоолуу автоунаа барбаган региондорго кышкысын ак кар, көк муздуу ашууларды ашып, муртуна муз тоңгонуна карабай кат кабарларды жеткиришкен. Совет доорунда Кыргыз почтасынын кызматкерлери канчалаган аралыктагы адамдарды жакындатты. Аскерге кеткен уулу менен апасын, сүйүшкөн жаштардын сагынычтуу каттарын жеткирип кубантса, улуу атамекендик согуш жылдарында фронттогулардын кат кабары, кара кагазы да дал ушул почтальондор аркылуу келип турду. Ал эми борбор калаада почта мекемеси кеңейип, дүйнө жүзү менен байланыш күчөгөн. Бишкек байланыш өндүрүштүк бирикмесинин курамына 2 ири ишкана, азыркы Кыргыз почтасы ачык акционердик коому жана Кыргыз телеком ачык акционердик коому кирген. Алар аймактагы байланышты өнүктүрүүдө негизги ролду ойногон. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында бардык тармактар сыяктуу эле Кыргыз почтасы да финансылык кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Бирок почта башка тармактар сымал таланып тонолгон жок. Арзыбаган маянага иштеген почтачылар пенсия, пособиелерди акчалайда, натуралайда түрдө тараткандары көпчүлүктүн эсинде. 1993 жылы Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк почта уюмунун толук кандуу мүчөсү болуп, бул башка өлкөлөр менен эл аралык почта байланышын түзүүгө мүмкүндүк берген. 1994 жылы Кыргыз почтасы мамлекеттик департаменти түзүлүп, өз алдынча почта уюму болууга маанилүү кадам болгон. Бул мезгилде документтер, ченемдик укуктук актылар жана эл аралык почта жөнөтмөлөрү үчүн тарифтер толугу менен кайра каралып чыкты. Бул почта кызматынын сапатын жогорулатууга жана алардын кызмат көрсөтүү спектрин кеңейтүүгө мүмкүндүк түздү. Технологиялык өнүгүү доору, дүйнөлүк интернет желесинин кучак жайышы, накталай төлөмдөрдүн электрондук чөйрөгө өтүшү сымал технологиялык заманбап чакырыктар Кыргыз почтасынын астына жаңы милдеттемелерди койду. 2000 жылдардын башында Кыргызстандын почта кызматы олуттуу модернизациялоо кылып, маалыматтык жаңы технологияларды киргизген. Бүгүнкү күндө Кыргыз почтасы Кыргызстандын бүткүл аймактары боюнча почта жана финансы кызматтарын көрсөтүүдө. Бүтүндөй дүйнөнү дүрбөлөңгө салган COVID-19 пандемиясында почта кызматкерлеринин сыймыктуу иши туурасында айтпай кетсек болбойт. Эпидемиологиялык кырдаал учурунда көптөгөн мекемелер, анын ичинде банктар өз ишин токтоткондо, почтальондор өздөрүнүн функционалдык милдеттерин аткарууну улантышты. Сактык чараларын көрүү менен алар пенсияларды, жөлөк пулдарды, эл аралык почта жөнөтмөлөрүн жеткирүүнү камсыз кылышты. Ошондой эле гезит журналдарга жазылууну ишке ашырышты. Бул оор мезгилде почтальондор жогорку жүктөм шарттарында кызмат көрсөтүүлөрдүн толук спектрин камсыз кылышты. Эгемендүүлүктүн артта калган 30 жылдыгында Кыргыз почтасы акырындык менен өнүктү. Бирок чоң бурулуш саналган Илбирс секирегин жасоонун башталышы 2022 жылга туш келди. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 8 апрелиндеги номер 203 токтому менен Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы 100% акциясын мамлекеттин менчигинде сактоо менен ачык акционердик коомго өзгөрүп түзүлдү. Жаңы менеджердик башкаруу командасы түптөлүп, алар алдыга амбициялуу пландарды коюшту.
Жыйынтык көпкө күттүргөн жок. 2023 жылы Кыргыз почтасы ачык акционердик коому олуттуу ийгиликтерге жетишип, бүткүл дүйнөлүк почта уюмуна мүчө өлкөлөрдүн арасында почтаны өнүктүрүү боюнча дүйнөлүк рейтингде 98-орундан 29-орунга көтөрүлдү. Эстония, Латвия, Австрия, Германия сыяктуу өлкөлөрдө почта жөнөтмөлөрүн алмашуу үчүн кампалар ачылды. Кашкар эркин экономикалык аймагында өкүлчүлүк түзүлдү. Ал эл аралык жөнөтмөлөрдү бир кыйла натыйжалуу иштетүүгө мүмкүндүк берет. Бул каттамды тейлөө үчүн биргелешкен транспорттук компания ишке киргизилди. Кыргызстан менен Кытай эл республикасынын Синьцзянь уйгур автономдуу районунун ортосунда почта жөнөтмөлөрүн тез жылдыруу үчүн жашыл коридор түзүү жөнүндө келишимге кол коюлду. Кыргызстанда болсо 3 чоң бондалык кампа ачылды. Бирөөсү Бишкек шаарындагы электрондук коммерциянын экспорт жана импорт товарларын бажы каттоосун тездетүү үчүн бирдиктүү аянтчы болгон эл аралык кампа. Ал эми Ат башы районундагы логистикалык борбор Нарын эркин экономикалык аймагындагы кампага келип түшкөн товарлар Казакстан, Россияга жөнөтүлсө, Ош шаарында эл аралык почта алмашуу кампасы Өзбекстан, Түркмөнстан, Афганистан, Иран жана андан аркы өлкөлөргө чейинки аймактар менен алака түзөт. 3 кампа тең транс чегаралык электрондук сооданы Кытай, Кыргызстандан КМШ, Европа өлкөлөрүнүн ортосундагы жүк ташуудагы логистиканы жөндөйт. Ошондой эле Бишкекте сметалык баасы 500 миллион сомдон ашкан өлкөдөгү эң ири А класстагы кампа ишке кирди. Мына ушул сыяктуу аракеттер электрондук сооданын көлөмүн дээрлик 70 эсеге көбөйтүүгө төбөлгө болду. Алсак 2022 жылы 17.093 жөнөтмөлөр иштетилген. 2023 жылы 148.847 жөнөтмөлөр иштетилген. 2024 жылы 1.400.000 жөнөтмөлөрдүн иштетилүүсү күтүлүүдө. Ушул иштин бардыгы Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун өнүктүрүү стратегиясынын алкагында жүрүп жатат. Ушул эле стратегиянын негизинде алдыда ири, маанилүү иштер жасалуу алдында турат. Алсак Кыргыз почтасы Нарын жана Кашкар эркин экономикалык аймактарынын ортосунда түзүлгөн 2 өлкө 2 парк демилгесинин алкагында Нарын облусунда индустриалдык парк курулат. Эркин экономикалык аймактагы резиденттердин бири автомобилдерди куроочу завод болот. Бул долбоордун авторлорунун бири болуп Кыргыз почтасы ачык акционердик коому саналат. Мындан тышкары жакынкы аралыкта Кыргыз почтасынын автопаркы жаңыланып, ишкана өлкөдөгү эң ири жашыл компанияга айланат. Президент Садыр Жапаровдун айлана чөйрөнү коргоо, жаратылышка зыяндуу заттарды бөлүнүшүн азайтуу максатындагы программасынын негизинде Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен экономика жана соода министрлиги 10 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү инвестициялык макулдашууга кол койгон. Анын 7,5 миллион доллары Кыргыз почтасына электромобилдерди сатып алууга жана жашыл инфраструктураны түзүүгө бөлүндү. Келерки жылы почта банкын ачуу пландалууда. Кыргыз почтасы элдик банк менен биргеликте Түркиянын почтасы менен улуттук маркетплейсти түзүү боюнча макулдашууга кол койду. Кыргыз почтасы жаңы технологияларды колдонуу, айрыкча электрондук соода айлантууга катышуу ролун жогорулатуу үчүн бар күчүн жумшап жатат. 2 жыл катары менен Бишкекте жана Ысык көлдө e-com-kg эл аралык форумун өткөрдү. Иш-чарага 1000ден ашык адам катышып, электрондук соода тармагындагы алдыңкы эксперттерди, ишкерлерди, инвесторлорду жана инноваторлорду, ошондой эле Эстония, Түркмөнстан жана Түркиянын почта уюмдарынын башын бириктирди. По сравнению с предыдущими годами, Кыргызпочтасы достигла значительного увеличения объема почтовых отправлений, в том числе в сфере электронной коммерции. Это значительный рост отражает динамичное развитие нашего рынка и повышенный интерес к услугам почтовой доставки. Кыргыз почтасын өнүктүрүүгө президент Садыр Жапаров башында турган команда өзгөчө көңүл бурууда. Өкмөт Бишкек шаарынан баасы 1,5 миллиард сом болгон кампаны ажыратып берип, 386 миллион сомдук карыздарды жабууга көмөк көрсөттү. Мындан тышкары Кыргызстан менен коңшу мамлекеттердин мамилеси жаңы деңгээлге чыккандыктан эл аралык коридорлорго аралашууга, инвестиция тартууга бир топ жеңилдиктер түзүлгөн. Кыргыз өкмөтүнүн колдоосу, жогорку менеджерлик топтун стратегиялык туура кадамдары албетте Кыргыз почтасы ачык акционердик коомун өнүгүүгө сүрөп жатат. Бирок
Кыргыз почтасынын эң негизги байлыгы да, эң негизги ишеничи да анда иштеген кызматкерлер, адам капиталы. Учурда өлкө боюнча почта бөлүмдөрүн кошкондо 3200дөн ашык адам бир муштумга түйүлүп иштеп жатышат. Алардын негизги бөлүгүн аялдар түзүп, жамаатта ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген кызматкерлер да эмгектенишет. Бир почтальон бир күндө кеминде 5-7 чакырым басып, кат кабарларды, посылкаларды жеткиришет. Жылына ар бир кызматкер 2500 чакырымдан ашуун жолду арбытып, миңдеген адамдардын аманаттарын колдоруна тапшырышат. Кыргыз почтасынын кызматкерлерине эл да ишенет. Алар туурасында коомчулукта жаман сөз жок. Мына ушул жакшы ниет, жарым ырыс, эл берген бата менен Кыргыз почтасы бүгүнкү күндө бир гана кат кабар ташыган мекеме эмес, аймактагы ири логистикалык компанияга айланууда. Почтальон снова станет героем нашего времени.